Анан бул жерде айта турган нерсе, махрам менен келиңиздер, махрам менен жүрүңүздөр, жолук салынып жүрүңүздөр, намазыңызды каза кылбаңыздар. Эң негизгиси эле, башы бош жүргөн жакшы эмес. Эгер алхамдулилла үй бүлө менен келдиңиздер, нур үстүнөн нур. Анда иншалла үй бүлөдө ынтымак, жакшы сөз болсун. Дүние үчүн урушпагыла. Болор болбогон нерсе. Үйдүн кооздугу акча менен эмес, доллар менен эмес, холодильник менен эмес. Үйдүн кооздугу, үй бүлөнүн кооздугу чырайлуу кулк мүнөз менен. Ылдыйодо нерселерге азгы көппү каниет кылып шүгүр кылыңыздар. Кош келипсиз, рахмат. Мана айткандай жакшы рахмат. Биздин Кыргызстан мекенибиз тынчпы? Тынч Кыргызстан мекениңиздер жакшы. Жарымы молдо, жарымы саясатчы. Жашо Гүлүстан. Кыргыздарда алхамдулилла. Элибизге шүгүр кылышыбыз керек да, өтө эле дүйнөнүн аркасынан кууп эле кыжарат болгон эч ким жок. Болгонун жеп коебуз дейт, бейиште жашагандай жашашат да. Мен бир инженер алай жолун куруп атат, Кытай менен алай жолун. Пакистанец, кыйын. Меккедеги чоң имараттарды инженер куруп атат. Хидаятулла деген аты. Анан ошол айтат да, мен ошо жол куруп атканымда дейт, алайдан Кытайга куруп аткандачы, намазга мешитке келем дейт. Келем, 4-5 киши отурат дейт. Кетем дейт, жумуш аткарып кайра келем, дагы эле отурат дейт буларчы. Мында кыргыз элиндей бейгам элди көргөн эмесмин. Дүйнөдөгү баары бир, диндагы баары бир экен булар. Вообще ойнобой турбайбы дедим. Биз жан талашып дүйнөнүн аркасынан коебуз дейт. Бир жагынан карасаң, алхамдулилла, пайгамбарыбыз айткан, дүйнөдө жаша, жолочудай жаша, мусафирдай дейт. Дүйнөгө кам жей бербейт да. Алла разы болсун, алхамдулилла. Элибизден айлансын. Ар бир элдин өзүнүн жакшылыгы бар. Биздин элибиздин жөнөкөйлүгү бар, жоомарттыгы бар, меймандостугу бар. Алхамдулилла, алхамдулилла. Кудайга шүгүр. Өтө пайгамбарыбыз мактаган улуу сыпаттары бар турганда. Ошолордон тайбайлы, ошолорду кармайлы. Ынтымак керек, ынтымак керек. Ана айтайын, 8 саат, 9 саат иштейт, токтот. Аркасынан эле дүйнөдө өрөчү. Үй бүлөнү карап, ибадатты карап, мечитте убакыт берип, дин үйрөнүп, башкаларга дагы көңүл буруп, аларды да чакырып. Макулбу? Так. Тугандардан бардык мусулман бир тугандарыбыз сиздин келишиңизге аябай кубанычтабыз. Сизге Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Менин суроом, мусулманчылыкта жалган сүйлөө деген жокко. Ошого байланыштуу бизде жумушта көпчүлүк кыз келиндер иштейт. Эми иште ар кандай сөздөр болуп, кыз келиндер арасында бири-бирине жамандап сөз кылып коет. Ошол себептен сизди кайра мактап сүйлөдү. Сиз жөнүндө жакшы сөздөр айтты деп жалган сүйлөп койсо болобу дейт. Кандай? Сизди кайра мактап сүйлөдү, сиз жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып деп жалган сүйлөп койсо болобу? Түшүнбөй калдым да. Сө. Мындай тугандар. Жалган сүйлөгөн арам. Бирок кээ бир жерде жалган сүйлөгөндө уруксат берилет. Мисалы, аялы менен күйөөсүнүн ортосунда ынтымак. Эки мусулмандын ортосунда ынтымак. Жалган сүйлөгөнгө уруксат берилет. Жалган сүйлөп болсун, башын бириктирип коюш керек экен да. Мисалы, экөө урушуп кетти, мен буга барып айтып атам да. Ал сиз тууралуу аябай жакшы сөз сүйлөдү. Менен кетти айванчылык. Бул өтө жакшы деп, жакшы сөз айтып атат депчи. Антип айткан эмес. Ушинтип айтып атам да бугачы. Буга барып айтып атам. Сиз тууралуу, сизди мактап атам. Сиз тууралуу жакшы сөз айтып атам. Бугачы айткан эмес ушун. Башын бириктирип койсо болот. Ошондой эле сабактарда деле айттык эле. Аялыңыз менен ортосунда, Эми ал сөзсүз эле баягы азыр силерде вон беле акча? Доллар менен эле айтайын мен. Ал $50 кийимге разы болбойт да. Сөзсүз $100 кийим алып бер дей берет да. Анан $50 алдыңыз. Ошого $100 алганмы десеңиз боло берет да. Анан ар бир нерсени ошого өтүп албагыла.
Эгерде ынтымак ошо именно ошого капа болуп, ушу бир үй бүлөлүк ушуга бир жаракат кете турган учурларда да. Анан ар бир нерсени эле мына нандап келиптер ушу 100 сомго алдым дей берсең, болбой калат. Ынтымак болайлы, иншалла Кудай кааласа. Жакшы сөзгө, жакшы маанайга эмне жетсин. Кореяда гинекологдор эркек кишилер, төрөтканада эркектер. Ажип. Аял гинекологдор жокко эсе экен. Ошол кандай болуп калат, көрүнсөк болобу, жакшы болбойт э. Аялдарга, тем более гинекологияда төрөт болуп атса, кандай аялдар жок болот? 50 миллиондон канча чыкпасын э. Жаштакай караш керек, кичине акча көп кетсе дагы аялдарга барыш керек. Такыр болсо Кыргызстанга барып төрөп келдилер. Көпчүлүктүн атынан жазып атам, устаз, биз бул жакта көп жылдан бери жүрөбүз. Ата эне, бир туугандарыбызга жардам берип жүрөбүз. Турмушка чыкпай эле иштеп жүрө берсек болобу? Күнөө болбойбу? Биздин оюбуздагыдай бала чыкпай турмушка чыкпай жүрөбүз. Мени экинчи аял кылып алам дейт. Бирок убагы келгенде өзүнүн үй бүлөсүнө кетип калат. Ушуга кандай кылсак болот? Жакшы бала чыкпай калып атабы? Эми мындай урматтуу кыздар да, мындай да. Силердин ойлогондой балдар ал бейиште болот. Бу дүйнөдө кичине кемчилдиги менен болот баары бир. Уул балдарга деле мен насаатым ошол. Сен ойлогондой таптакыр айыбы жок, бир эле айыбы бар, ушу сен жоктугуң деген ал бейиште болот. Бир айтат да, ушул вообще айыбы болбосун, баардык жактан келишкен болсун. Бир эле айыбы болсун, ушу мен жок болуп турайын дейт да. Ушу мен болуп калсам айыбы толук болуп калат экен. Андай болбойт тугандар, андай болбойт. Периштелер менен жашабайбыз, адам менен жашайбыз. Адам деген кемчилдиктердин жыйнагы. Айтыңыздарчы, мен не дедим? Адам деген не экен? Бир адамды сборка кылып атпайбы? Топ-топ. Курамы деп коет. Эмнеден турат деген курамы? Адам деген кемчилдиктерден турат, түзүлгөн. Түшүнөсүзбү? Определениясы ушундай. Так что биздин баарыбызда ката бар. Баарыбызда жаңылыш бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Ошон үчүн кыздарга деле карап туруп, ыйманы, мүнөзү жакшы эле сразу алып бер. Турмушка чыга бериле. Эркектерге деле ыйманы барбы, ыйманды карап ала беребиз. Сулуулугу бай сиздин ойдогуңуздай болбосо дагы, байлыгы сиздин оюңузда болбосо дагы, карап турыңыз, теги сиздин оюңузда болбосо дагы, бирок сөзсүз мусулманга бир экинчи аял маселесинде караңыздар, эгерде тууган, эгерде ушу бир утурумдук эле кумаргандыруу болсо, анда албаңыз. Жөн эле убакытты бекер өткөрүү ошо андай болбойт. Ушу менен үй бүлө курам, турмуш курам, бала чакалуу болом, тең караймын, адилеттүү болом деген чечимге эрктүү, чыныгы эркек болсоңуз, анда кадам таштаңыз. Болбойбу, өзүңүзгө зулумдук кылбаңыз, башка бирөөгө да зулумдук кылбаңыз. Жөндөн жөн алдабаңыз, арам нерсеге барбаңыз. Ал эми мынса кыздар турмушка чыкпай жүрө берген күнөө болот. Тиричилик Кудай кааласа, угуп туруңуз. Тиричилик ачка калбайсыз. Ушунда көпчүлүгүңүздөр мурда Россияда жүргөнсүздөр, ачка калган эместер. Анда мурда Кыргызстанда жүргөнсүздөр, ачка калган эместер. Алла ырыскыны берип келген. Бүгүн дагы, айылда дагы, Бишкекте дагы, Кудайга шүгүр, эч ким ачка калган жок. Бомуждар дагы ток азыр. Бомуждар ток бизде. Берсең албай калды азыр. Берсең албай калды чында эле. Нан берейин сен, жок, наличный. Жок дейт. Бардыгы ток. Азыр токчулукту көтөрө албай калдык, Күн сайын элге айтып атабыз, токчулукту көтөрөйлү. Бир салат менен эле, бир тамак менен эле бүтүрөйлү. 6 саат ашканада, тойканаларда болбойт, исрап кылбайлы деп. Президентибиз өзү бар жарлык кылып, муфтият баш болуп, бардык жерде мына аалымдар ушундай айтып атчы. Койгула, ашты тойду токтотойлу, азыраак кылайлы. Азыраак кылайлы, ченеми менен кылайлы. Убакытты, күчүбүздү, байлыгыбызды башка жака сарптайлы депчи. Күн сайын айтып атабыз да. Ошон үчүн Кыргызстанда Кудайга шүгүр, барып калсаңыз турмушка чыгып, үйлөнүп, ачка калбайсыз, вообще коркмо. Мен бул жерде сиздерге ушул жака келгениңиздерге каршы эмесмин. Келгениңиздерге 100% колдойм, 100% макулмун. Наоборот, ушул жака келсин.
Булардын жакшы маданиятын үйрөнүп, машалла бүгүн тиричиликте жакшы акча берип атат. Кыргызстанда андай жок, чын айтайын. Россияңда да кандай жок. Бул жерге алхамдулилля ал жеринен мактоого татыктуу, мактоого ылайыктуу. Жакшы кичине бир жыл жакшы иштесе, бир үй алат экен. Ушундайбы? Кудайга шүгүр. 2 жыл жакшы иштесе, машалла 2 үй алат. Жаман эмес. Тияктан бизнесин тургузуп алат. Андан сырткары буларда канча деген заводдорду көрдүңүзбү? Биз эртеге бар Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек да. Мейли бир 4-5 жыл жакшынакай үйрөнүңүз, акча таап, тияктан кылып, ошондо тияктан Алла Таалам берет. Ошол жака дуа кылып, азыр салып атасыздар, жөнөтүп атасыздар, рахмат. Ошол жакта алхамдулилля сиздердин берген, бирок айтып коюңуздар да, атаңыздарга, апаңыздарга, бир туугандарыңыздарга, бала чакаңыздарга, буну сиз тойго сарптасын деп бербей эле турасыз да, туурабы? Чачсын деп бербей эле турасыз да, исрап кылсын деп бербей эле турасыз да. Ага жакшы айтып коюңуз, кажеттерин бүтүрсүн, калганына мал алсын. Азыр алхамдулилля жер алып койсун. Чакан ишканаларды ачып койсун. Жакшынакай нерселерди үйрөтөйлү. Пайдалуу нерселерди үйрөтөйлү. Ушуларды айтыпчы. Алла Таалам разы болсун. Бирок мына турмушка чыкпай жүрө бербегиле, андай жакшы эмес. Кудай кааласа ар кимдин алхамдулилля өзүнүн жары бар, өзүнүн жолдошу, жубайы бар. Алла Таалам жазып койгон, нике гайып болсо дагы. Бирок мындай кылып жүрө бербеңиздер. Аракет кылып, ниет кылып, үйлөнүп аралап келиңиздер. Турмушка чыгып тоюңуз. Ассаламу алейкум устаз. Тахажжуд намазы тууралуу кеңири айтып берсеңиз. Тахажжуд намазы түнкү намаз. Таң атканга чейин окула турган намаз 2 рекеттен 12 рекетке чейин. 2-2ден окуй бересиз. Эгерде табиятыңыз жакшы, көңүлүңүз ачык болсо, 12 чейин окуй бериң. 8 канча болсо деле. Эгерде чарчап кыйналсаңыз болбойт дегенде 2 рекет. Тахажжуд намаз бул салихиндердин улуу белгиси. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тахажжуд намазды калтырган эмес. Сахабалар менен бирге 1 жыл бою парыз болуп турган. Бул убакта өзгөчө Аллага, Алла субхана ва таала көңүл бура турган, жүздөнө турган учур болот. Бунун бенденин дуасы түздөн түз кабыл болот. Тахажжуд намазда. Жана тахажжудтагы кылган дуалар тууралуу дагы айтып берсеңиз. Тахажжудда дуалар көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эртемен турганда Ал-Имран сүрөсүнүн акыркы аяттары: "Инна фи халқи самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин лиулил албаб алладина ядкуруна Аллаха қияма ва қууда ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқи самавати вал ард." Ушинтип те аягына чейин пайгамбарыбыз окуйт. Bundan sırtkары асманды карап турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Субханаллах 10 жолу, Алхамдулиллах 10 жолу, Ла илаха иллаллах 10 жолу, Астагфируллах 10 жолу дуаларды окуйт. Андан сырткары Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечинде туш тахажжудда турганда: "Аллахумма инни ас'алука рахмата мин индик tahdi biha qalbi ve tecma biha amri ve telum biha şa'asi ve tuslihu biha gaibi ve terfa biha şahidi." Uzun dualarda kitaplarda var. Oşo uzun dualarda okuyt ele. Alarda okup dua kılsak alhamdulillah öte jakşı olur. Көзден чыккан көз жаштар менен болгон дуалар кандай кабыл болушун айтып берсеңиз. Аллаху акбар. Дуа өзүчө тугандар, мындайда дуа суралат, окулбайт. Оку бөлөк, сураган бөлөк. Жана мындай окуп койгон. Жок, сураган бул бөлөк. Билесизби тилемчилер кандай сурайт? Тилемчилер эгерде жазып алып окуп жүрсө бирөө 1 тыйын береби? Же айтсаңыз? Бирөө 1 тыйын бербейт, карабайт дагы. Ал жазылганын чөнтөгүнө салып коет, токтоп тур азыр. Сураган башкача болот. Этегин кою бербей сурайт. Тен качен бул жагына бечара болуп, ыйлап берип сурайт. Анан карап тур, ошо акыркы 5 сомду бересиң. 10 сомуңду бересиң, 100 сомуңду бересиң. Ошон үчүн иншалла бул жерде мисал айтып аткан, Алла Таала жалбырап сурайлы. Чын жүрөктөн сурайлы. Дуа кылганда кабыл болгонунда бекем ишенип сурайлы. Шектенбей, бекапар болбой, туганчылык мамилени үзбөй. Бул дуалардын адеби. Дуа кылганыңызда бир нерсе айтып коеюн. Бешөөнүн бирөөсү сөзсүз болот. Вообще шектенбеңиз. Бир дагы дуаңыз текке кетпейт. Ушуну билип коюңуз. Кээде дуа кылдыңыз, бир нерсени сурадыңыз, Алла дароо берет. Кечиктирбей берет.
Maşallah. Кейде сұрадыңыз, Алла кечіктіріп береді. Biraz уақыттан кейін береді. Бұл да бір данышмандықтың негізінде бір маслихат бар. Сізді көбірек сұрап, көбірек ибадат қылсын, көбірек Аллаға байланышсын деген шақырықтар бар. Қандай болса дағы кешірек береді. Үшіншісі, бір нәрсені сұрап атасыз, андан жақшырағын береді Алла Тағала. Түсінесіз? Сіз сұрап атасыз, суыны Алла Тағалам қымыз беріп атады дегендей. Кішінеген сіз сұрап атасыз, андан жақшырақ. Сіз ақылыңызда кішінен нәрсені сұрап атасыз. Андан жақшырағын береді ал. Так? Төртіншісі, бір нәрсені сұрап атасыз, аны берген жоқ сізге. Бірақ башыңызға келе жатқан бәле, бір жұмадан кейін, бір күнден кейін, бір аптадан кейін, ошо бәлені жоқ қылар. Сіздің şu дуаңыздың берекесінен сіз сұрадыңыз, бір жақсы нәрсені сұрап атасыз. Бірақ жақсы нәрсе болған жоқ, башыңыздан бәлені кетірді. Төртеу ушу дүниеде болмаса, бешинчисini угуп алыңыз, Алла Таалам ахиретте сактап коет. Дуа кылдыбы, жазып койгула. Ахиретке барганда периштелерге айтат. Ошо дуанын сыйлыгын бергиле дейт. Ар бир дуанын сыйлыгын берип бергенде бенде айтат экен: "Я Алла, бу дүйнөдө бир дагы дуам кабыл болбой, бардыгынын сыйлыгы ахиретте берилгенде жакшы болмок экен" дейт. Ошон үчүн так что эч качан чектенбей дуа кылыңыздар. Кудай кааласа Алла Таалам иншалла сөзсүз кабыл кылат. Өзү буйрук берген. Удуни, вада берген. Астажиб лакум деп. Буйрук дагы өзүнүкү, вадасы да өзүнүкү. Ошон үчүн иншалла дуа менен эл көгөрөт деп бекер айтпайт тургандар. Биздин балдар иш сүйлөшүп бизди ишке чакырышат. Иштетип кийин кореецтен акчаны алып бизге беришет. Бирок ошол акчадан процент алып калат. Мисалы, кореецтен 2000 сом берсе, кореец 2000 сом берсе, бизге 1700, 1600 берет. Ошол туура элеби, рахмат. Караңыздар, бул ортомчулук кылып атканы. Эгерде рискти мойнуна көтөрүп турса, туура. Кандай рискти? Алып бере албай калса, же болсо жанагындай аргандай мындай болуп турган болсо, бардыгын жообу ошо мойнунда да. Ан жөндөн жөн эле эчтеке кылбай эле ортомчулук ала берген болбойт ал. Мойнуна көтөрсө, мисалы азыр мен бул жакта мен Южный Кореяда андай болбосо керек, анын бетин арыгысын. Россияда көбүнчө ушундай болуп калат эле. Жумушка алып барган, стройкага алып барган, башкага алып барган, иштетип тиги бербей, 1 ай берген, 2 ай берген, 3 ай берип калган бербей койгон. Анан баягы ортомчулук качып кетип калган. Андай болбойт. Рискти көтөр, ошончо иштеди, чөнтөгүңөн төлө. Эгер ушундай болуп калган учурда өзү мойнуна жоопкерчиликти алса, ортосунан алса болот. Жоопкерчиликти албайбы, ортосунан алса болбойт. Кээде оору маселеси болуп калат, башка маселеси атайлаган жок. Бирок компенсация жана башка, эгер кореецте төлөп бербесе, бул төлөп бериш керек да. Апамдын сөөктөрү ооруйт, больницада дагы көрүнүп жүрөт, курортко дагы барат, бирок келгенде эле кайра ооруйт экен. Тамырчыга барып көрүнсө, улак союп, ошонун канынан сууга кошуп, жууп, этин өзүңүз жеңиз дептир. Суро шариятта тамырга көрүнсө болобу? Тамырчыга көрүнсө болот, бирок мынаны айтканын кылса болбойт. Тамырчы кармап туруп давленияны, туура. Ысык суу, өзү оору мурдачы, ысык сууга эле болчу эле да. Мурдагы тамырчылар күчтүү болчу. Бир кармап туруп, точный диагноз берет эле да. Анан айтат эле. Сиз мына тамакты азыр жебей туруңуз эттен. Саар кеш анан көрөк ысык неме кылып туруңуз. Анан кийин эртерээк жатыңыз, көбүрөөк басыңыз жана башка мисалы. Жоксо мына паланча бир тамыр же паланча чөптүү ушундай чай ичип туруңуз. Кара чай ичпеңиз, көк чай ичиңиз жана башка. Тамырчылар бир көрүп ушуну айтат эле да. Азыр деле кээ бир ушундайлар бар. Бул жакшы эле. Бирок тамырын кармап туруп анан келечекти айта баштаса болбойт. Акырын бир жумадан кийин сизге чатак. Ишиңиз жүрүшүп кетет же болбосо мындай болот, ошон үчүн срочно кочкор союңуз. Бул уже болбойт. Тамырын кармап айткан. Тамырын кармап мындай айтса болот. Бирок азыркындай мына канды суу уже бул арам нерсе. Тамыр болбой алды бу. Бул бакшы болуп калды. Бул көз ачык бир нерсе бул. Андай болбойт. Мен үйлөнүп 1 ай жашап ажырашкан. Ошондогу махырды берген эмесмин. Азыр ал аялым башка күйөдө. Махырды бериш шартпы? Шарт. Карыз да бул.
Кандай болбосун сиз карызыңызды берип коюңуз. Ал адам жакшыбы, жаманбы, карыз кызыктырбайт деп билесиз да. Мен мойнумда карызмын. Бул мага жагабы, жакпайбы? Ал кызыктырып беришиңиз керек ал. Ошон үчүн иншалла махр бул карыз тугандар. Сөзсүз бериңиз. Assalamu alaikum ajake, wa alaikum assalam. Менин суроом мында, мусулман эмес кореец жасаган тамакты жесе болобу? Корейстер мейли чөп чардан жасаса жей бериңиздер. Чөп чар, суу. Эгерде эттен боло турган болсо, анда караңыз. Тамак жасаган бөлөк. Угуп туруңуз, тамак жасаган бөлөк. Этти мууздап адалдаган бөлөк. Адал этти кореец тамак пышырып берди. Жей бериң. Түшүнөсүзбү? Adal etti. Aram etti, Müslüman pişirip verdi. Ceveniz anı. Siz Müslüman pişirip verdi de cev veres mi? Çünkü bu? Gep pişirganda emez. Gep oşol et adallı je aram bu. Mesele mınada. Em jakşı ugup alыңыз ettikin. Birinciden oşol adal nerse olsun. Çoçko bolbosun. Uy, goy, eçki, toğuk. Bu birinci mesele. Tö jana başka. Ekinçiden anı şu muzdap atkan, adaldap atkan Müslüman bolsun tuğa. Müslüman emes egerde muzday turgan bolsa, misali bul jakta bir buddist Bismillah Allahu Akbar dedi, adal bolboyt al. Sep жүрөгүндөгү жок ал. Макул бу? Müslüman Bismillah Allahu Akbar dese oşol adal bolot. Бирок эгер атайлап эмес, унутуп алды, өзү Müslüman. Bismillah Allahu Akbar debeyle muzdap koydu. Bizde makruh, Şafii mazhabda adal. Егер de Müslüman ataylap Bismillah'ını taşlap koydu. Anda уже aram adnasına şuna. Düşüntasızlar mı? Şunun için inşallah biz birinci adal muzdalga maldı qaraydı. Kim jasap beret? Al ikinci вопрос. Şunun için hazır qaytkanday adal etти. Koreys pişirip berse jey beresiz. Aram etти. Müslüman pişirip berse jebeysiz. Түшүнүктүү туугандар? Allah razı olsun. Так, мен 01.07.21 жыл Pusan шаарында кафе иштетем деп Алтынбек дейм. Өзбек бир тууганыбызга общий 5.500.000 вон беремин. Келишимде кафе иштетип деп анан повар Tava alvay kayra 2 cumanın içinde atkaz kıldım. Al adam menin 5.500.000 akşamda 3 ay 4.200 dolar içinde kaytarıp verem degen. Ayalı kuyusu balası polisiyaga bardım. Sotko bardım. Barvagan jerim kalmadı. Argasız jaratkan Allah Taala'ga tapşırıp koydum. 2 yıl öttü. Түшүнбөдүм мынаны. Мынаны караңыздар, по-моему, мындай да. Келишимдин баардыгы кат менен болсун. Жазуу менен болсун. Угуп туруңуздар. Азыр мен сизден бир нерсе берип алсам, буга кат жазган кереги жок. Курандын чечими ушундай. Азыр мен сизге берип атам, суу берип коюңузчу депчи болду. Бирок, эгерде маселе рассрочкага, маселе ижарага, маселе карызга, Masele mamilege azırkınday ora turgan bolsa сөзсүз жазгыла деген. Ya eyyuhellezine amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin faktubu. Allah'ın buyruğu. Bul kандай kылат? Шайтан ортого аралабайт. Мынандай деп жазып коюш керек. Күбө менен. Так, мен ушуга аренда алам. Сиз аренда бересиз, канча акча бардыгын. Иш качан башталат? Бүгүнбү же 6 айдан кийин жазып койгон. Себеп дегенде тигинин дагы акысы текке кетпесин да. Мен азыр бүгүн деп койду дагы иш таппай. Мен бул жердеги 1 ай ишим текке кетти дешим мүмкүн. Ошон үчүн мыналдагы заклад деп коебузбу, задаток деп коебузбу? Ал ошого жараша анан эгерде табылбай калса, бир күнгө мынча акча. Жумуштан компенсация дегендейчи. Ушундай болуп башынан баардыгын эгерде жазышып алсак, жумуш алуучу дагы, жумуш берүүчү дагы Куда кааласа ортодо эч кандай шайтан аралабайт. Ошо менен кетебиз. Ал муслимун аля шурутихим. Мусулмандар өз шартынын үстүндө болот. Азыр сиздерде мына биринчиден катыңызга мен жакшы түшүнгөн жокмун. Экинчиден эки тарапты укмайынча бир чечим айтууга өз акыбыз жок да. Алла Таалам жеңил кылсын.
Будан ары иншалла аракет кылып, ушул нерсени эске алып коюңуздар туугандар. Досуңузга акча карыз берип атсаңыз дагы жазып кое бериң. Ишенесиң го, эмне болуп атасың? Жок, ал кереги жок. Бул сүннөттү аткарып атабыз. Буда береке болот. Сүннөттүн сообу болот. Assalamu alaikum asata. Алейкум ассалам. Мен ата энем жаш кезимде өтүп кетишкен. Атамдын карындашы бар, карып калган. Ал кишини умрага алып барып келейин деген оюм бар. Ошол менен ата энемди сыйлаган боломбу? Же бир туугандарымды алып барсам туурабы? Машаалла. Ата эне өтүп кетсечи, ата энеге кандай жакшылык кылыш керек билесизби? Ошо атаңыздын бир туугандарын сыйлаганыңыз атаңызды сыйлагандай сооп берилет. Апаңыздын бир туугандарын сыйлаганыңыз апаңыздын бир тууган апаңызды сыйлагандай тияка сооп жетип турат. Çünkü bu bir. Ekincisi, atağınızın dostları var. Apağınızın dostları var. Oşolorga eki nerse. Demek atağınızın bir tuğanları, atağınızın dostları. Uşularga sıy hurmat көрсөтүү, atağınızın özüne sıy hurmat көрсөткөндөй соқ аласыз. Şunun için münacede elhamdülillah atağınızın bir tuğanı var eken, oşonu inşallah alıp barıp kelseniz, inşallah o da kalsa ulu soğuk alasız. Koreyaga kelip, Koreylerge tiyip жатқан Kırgız kızlarga katıorak aytıp düşündürme berek etseniz rahmat. Toğandar, meyli, kimge turmuşka çıgas, kimge üylönöz, bırak iman boluş gerek. İman bolboso, musulman bolboso, nike ötpöy, aram bolot, zina, gün sayını güne жазылат. Құдай сақтасын, ұшы ойдан көз жұмып қатырған, болып қатырған болса, чатағырақ болады. Зынада, пайғамбарымыз айтқан, кім зына қылғанда иманы шығып тұрады деген. Ошол уақытта өлім келіп қалса, иманы жоқ келіп кетіп қалған қорқынычы бар дейді. Шonun için мұсылман қыздарға біз айтамыз, өзгеше қырғыз қыздарға, туғандар, егерде иман келтірсін, анан тұрмышқа шығыңыз. Мұсылман болсын, нике бола тұрған болсын, жеті атаңызды күйгізіп жүрбеңіз, Bu kişine bolor bolboğun akçağa kızıp, жаштык сулуулугуна кызыгып, мас болуп, жет атаңыз күйүп кетет, андай кылбаңыз. Өзүңүздү аябасаңыз дагы аталарыңызды, ата энеңизди, чоң ата чоң энеңизди аяңыз. Андай кылбагыла. Ошон үчүн иншалла карап тургандар, мейли жок деп аткан жерим жок го. Бирок исламдын шарты бар. Иман келтирдиби? Бисмилла. Мусулман болдубу? Мусулманга нике кыйылат. Мусулман эмеске нике кыйылбайт. Ушуну билип коюңуз. Кореяга кош келипсиз, рахмат болсун. 4 рекет парыз намаз окулуп жатканда, 4-чү рекетке жетишип келип окуп калсаң, калган 3 рекетти кандай окуйбуз? Мисалы, жамаат салам бергенден кийин 1 рекет окуп, ат-тахият окуп, калган 3-чү, 4-чү рекетти окуйбузбу? Же 2-чү, 3-чү рекеттерди окуп, ат-тахиятка окуп, анан 4-чү рекетти окуп, салам берип коёбузбу? Намазды бүтүрөбүзбү? Жакшы суроо бердиңиздер. Урматтуу туугандар, жакшы түшүнүп алыңдар. Кичине эместе татаал эмес, мындай оңой эле маселе. Көбүнчөсү ушул жерде кичине адашып калат да. Ал мындай. 4 рекеттүү парыз пешимге, асырга, куптанга келип, имамга уюганыңызда 4-чү рекетти окудуңуз, 1-чи, 2-чи, 3-чү рекетке үлгүргөн жоксуз. Ушундайбы? 4-чү рекетти имам менен окудуңуз. 1-чи белиңиz, рүкүгө чейин имамга жетсеңиз, siz ошол рекетке жетти деп эсептелесиз. Рүкүдөн туруп кетсе, ал рекет сиздин акыңызда эсептелбейт. Ал жок деген эсеп. Түшүнүктүбү? Саждага жеттиңиз жана башка. Демек, ман адрака руку, факат адрака ракаа. Ким рүкүдө тапса, ошол рекетти тапты. Эми сизге маселебизге келели, негизги маселеге. Сиз имамда менен чогуу 4-чү рекетти окудуңуз. Мына 4-чү рекетти окудуңуз. Мейлиби? Эми имам салам берип бүткөндөн кийин, эки жака салам бергенден кийин турасыз дагы Субханака Аллахумма окуйсуз, аузуну окуйсуз, бисмиллахны окуйсуз, Фатиханы окуйсуз, амин деп ичиңизден айтасыз, зам сүрөнү окуйсуз. Мейлиби? Ошон андан кийин анан рүкү саждага барасыз. Кыскасы айтканда, мына эми ирети менен кетет. Сиз мына 4-тө окугансыз да, 1-чи туруп, 1-де окуйсуз. Мейлиби? Канчаны окуйсуз?
birinchi rekatda o'qiysiz. Birinchi rekatda Fatihadan keyin Zam sura bor. O'sha o'qiganingizda sizni mo'yningizda qanchani o'qib qo'ydingiz o'sha? 2. Endi at-tahiyatga o'tirasiz degan so'z. 2 o'qigandan keyin at-tahiyatga o'tirasiz. Meni bu degan ma'ni bunday. Birovni siz burada o'qigan elingiz, turib birde o'qib ele at-tahiyat o'tirasiz degan so'z. Sizning shotingizda 2 bor bo'lib qoldi-da. Ma'qulmi? Andan keyin turasdagi Fatihani o'qiysiz, dag'i Zam sura o'qiysiz. Sebab deganda birinchi, ikkinchi rekatda Fatihadan keyin Zam sura o'qiladi. Tushundingmi? Andan keyin turasizdagi 4-rekatda Fatihani o'qiysiz, Zam surasiz. O'tirib at-tahiyat o'qigandan keyin salovat, duo bilan salom berib chiqib ketasiz. Tushunibdi bo'ldimi? Dalcha ketdik. Iki dünya baxtlı nasıl olsun? Amin. Den sağlığımızın ömrü amin. Amin. Ustaz, meni soram mütemendiçe. Men bir yerge 5-6 adam bolup işke çıktım ele. Tuğandar menen. Peşim vaqt kirgende darat alıp jatıp birösü but kiyimin üstüne masık tartıp jatkanın körüp kaldım. Kiyim beşimdin parizin okuylu dep jatkanda janağı butun juva ele masah tartkan tuğan imamçılığa çıktı ele. Men uyubay özümçe okup aldım. Keyin nege uyugan joksun dep soraştı ele. Men ayttım, al bugün juğan jok, putun juğan jok. Ması tartıp aldı. Anan daratı ötkön jok. Oşogo uyuvadım dep ayttım. Uşu kılganım tuğra elebi. Bu жерде қандай? Масыға тартты же наскиге тартты? Же бутун өзүнө тартты? Ботинканын үстүнөн. Ботинкеси кандай биздин туфлилерби же полу сапожкага окшошпу? Берстерге. Берске окшоп, эгерде мына кожаный болуп, мына биздин эме бар го, ашыктар бар го, ашык деп коелу. Кызыл ашыкчы. Ошону жаап турса, мас тартса өтөт. Түшүндүңбү? Масы тартса өтөт, эгерде баягы жаап турса. Анан асты таза болуш керек. Ал менен ажаткана кирип кетпейт да туурабы? Жаман жерге басабы? Анда болбой калат таксырлар. Анда болбой калат ал. Мен айтып атпаймынбы, баягы бизде таза жерге басып жолосо, мындай эмелерде, татамилерде күрөшүп жүрсө, андай эмес, ажаткана кирсе, анда ал болбой калат. Аны чечиш керек. Анда нажас болуп калат да таксырлар. Ага аны ыкта кылбаганыңыз анда туура болгон. Шейх менин атамын өмүрүн акырында жин тийген сыяктуу болуп ооруп калган. Anan özünü özü kol salıp özün asıp algan. Astagfirullah. Ata kemin ahireti kanday bolot şeyh. Allah razı olsun sizden. Эгерде ушундай ушул жин тийген оору менен акыл эсинен кетип, ушундай жаман ишке барса кечиримдүү. Түшүндүңүздөрбү? Бул кечиримдүү. Акылынан кеткенден кийин шариятта ага эч кандай сурак жок. Акылы болуп туруп жаман иш кылса сурак бар да. Акылынан эгерде ажырап ушундай неме болуп калган болсо, андайларга руфиан аклам, калемдер көтөрүлгөн да. То есть аларга күнөө жазылбайт деген сөз. Алла Таалам райымына алсын. Алла райым. Көп ушундай баягы жин оорусу менен чалдыгып, кээде кетип эсине келип, кээде келбей, кээде акылы бир орунда турбай, жаман иштерге барып калган учурлар болуп калат. Алла райымына алсын. Мен сизди Алла үчүн жакшы көрөм. Ахаббакумуллах фи махбаттым. Алла разы болсун. Устаз суром төмөнгөдөй. Аялыңды кандай жана канча деңгээлде кызгануу керек? Алла сизден разы болсун. Кызгануу исламдагы бар нерсе. Аялга эмес, кызыңа деле, эже карындашыңа, апаңа деле, аял затка кызгануу мусулмандар сыпаты. Кызганбагандык, туугандар, даюс деп коет. Бейиштин жытын жыттабайт деген. Ал жаман нерсе. Эми кызгануу кандай маселе дейм сен кандай кайсы? Неге сиз кызганып атасыз? Карап туруп, анын өзүнүн чеги бар. Чектен аша чаап эле болор болбогон нерсеге проблема уюштуруп, тополон кыла өрбөш керек. Мисалы карап туруп эле, сен аякты карап койдуң,
ал сени карап койду, мынтип койду, тигинтип койду деп эле тополоң кыла бербеш керек. Албетте иншалла карап туруп, ага дагы иншалла баягы баланы жашынан, кызды келинди башынан дегендей, башынан жакшынакай иман менен тарбия кылып, кыздар дагы иншалла жакшынакай өздөрүнөн алар эркектерге күйөөлөрүнө кызганат. Башка эркек менен сүйлөшкөнгө, же болбосо азыркындай да жана башка нерселерге кандай бир жакындык мамиле таптакыр болбош керек. Булардын бардыгынан кызганган, бул бар нерсе. Сизге суроо так, мындай суроолор бар. Гусул алганда кулакка бир эле жолу суу тийгизеби? Кулакка бир эле жолу суу тийгизеби? Мейли, бир эле жолу болсо, ичинде деле мындай кулакты чайкап. Кыскасы айтканда, кайсыл жерде түк болсо, ошол ар бир түккө түбүнө суу жеткириш керек. Hazret Ali razıyallahu anh aytқан сөзі бар. Tahta kulli sha'ratin janabatun, ар bir түктүн түбүндө жанабат, жунуптук бар. Ошон үчүн иншалла жууганда чачты дагы, сакалы барлар сакалдын түбүн, кулактын ичин сыртын, киндик жана башка колтук, манжалардын арасын, путтукун өзгөчө толук жууш керек. Бир жолу жууп койгонуңуз фарыз, 3 жолу жууп койгонуңуз сүннөт. Кулакты бир эле жууп койсоңуз фарызды аткарган болосуз. Устаз, көлгө сол чыгып, колго сол чыгып, колго сөөл экен сөөл, сөөл чыгып, анан өтө көбөйүп кетти. Ошону кантип жоготсо болот? Жана Кореяда жүргөн жалпы жамаатка дуа берип коесузбу? Бизге хидаят, тофик, бекем иман Алла Таалам берсин. Мынага дем салдырып көрүңүз. Мына сөөлдүчү, кээ бирлер ушул жылкынын кылына байлап туруп дем салып коет. Кээ бирлер мен азыр мындай дем салгандарда Кыргызстанда болгонуңар да эми неме кылдырса болот эле. Качан Кыргызстанга барып калсаңар, Кудратулла деген бир дамыла бар. Бир дамыла, Кудратулла деген дамыла бар. Централь мечиттен тартып ошол, по-моему, ошо дем салса керек эле. Жана башкалардан деле сураштырып көрсөң, дем менен кетип калат. Устаз, Алла Тааланын 99 ысмы бар, Куранда эң көп айтылган 5-өсүн айтып кетесиз. Мен буну билбейм канчасы. 99 исми Алла Субхана ва Таала. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Валиллахил асмаул хусна". Алла Таала айтат: "Валиллахил асмаул хусна фад'уха биха". Фад'уху биха. Алла Таалага таандык аттары бар чырайлуу. Ошолор менен Алла Таалага кайрылла дейт. Мүмкін Алла Тааланын ең көп айтылған өзінің лафзы жалал, Аллах деген сөз ең көп айтылған. Ар-Рахман, Ар-Рахим, бұлардың иншалла, Ат-Тауаб, қандай болбосын? Иншалла Алла Таалага ең көп қайрыла тұрған пайғамбарыбыз да Я Рахман деп қайрылады эле. Я Рахим деп, Я Хай, Я Койюм деп, Я Ханнан деп қайрылады, Я Маннан деп қайрылады эле. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондой дуалармен кайрылыңыз. Все. Мен Куранды телефондон окуйм. Аудиосун угуп жаттайм. Сөзсүз бир устаз кармашым керекпи? Караңыздар, азыркы мына технология өнүккөн доордо жашап атабыз. Үйрөнүңүз, жакшы. Бирок сөзсүз устаздан өткөрүңүз. Кээде кичине ката болуп калат. Кээде бир жери жетишпей калат. Ошону толуктап кое турган устаз. Аялдарга аялдар, эркектерге эркектер. Азыр бар, Кудайга шүгүр. Жана телефондогу Куранды даратсыз окуганга туура келип калат болобу? Болот. Куранды даратсыз окуса болот. Гусулсуз окуса болбойт. Даратсыз кармаса болбойт, окуса болот. Куранды даратсыз кармаса болбойт. Телефондогу турганды телефон үчүн. Ал Куран эмес ал. Мейлиби? Ал жөн алып сүрөттөр тартылып деме болгону. Ошон үчүн кээде телефондо Куран жүктөлгөн, телефонду өчүрүп ажатканага кирип кетсе болобу, болбойбу? Телефонду сыртка коюп кире албайсың кандай? Куранды кармап кирип кетсеңиз болбойт да. Түшүндүңүзбү? Намаз убактысы, пешим, асыр, шам, намаздардын убактысы качан каза болуп калат? Мисалы, пешимди асыр намазынын азанына чейин окусак болобу? Экинчи намаздын азанына чейин болот. Эң алгачкы убакта окуган жакшыраак. Бирок кийинкисине мисалы убактсаңыз боло берет.
Пешимдин ошо асырдын азанына чейин пешим окусаңыз болот. Шамдын азанына чейин асырды окусаңыз болот. Куптандын азанына чейин албетте макрусу болот да өзү макрусу. Бирок болот да. Мен үй алайын деп акча чогултуп жатам. Ошодон зекет берилеби? Bir жыл өтүп кеткен болсо берилет. Bir жылга жете элек болсо берилбейт. Bir жылга жетейин дегенде үй алып койсоңуз болду, зекет бербейсиз. Bir жылга жетип дагы эле үй ала элексизби, зекетин бересиз. Рахмат, Алла разы болсун. Так, барыбыздан. Студенттерге кандай насаат айтасыз? Машалла, студенттер жакшы окусун дейм да. Убакытты текке кетирбесин. Иман менен окусун. Динин үйрөнүп окусун, такыбалык менен окусун. Бул жакта азыр жаштарга өзгөчө тугандар. Жаштыгыңызды ибадатта бекен болуңуз, эртеге Алланын улуу сыйлыгын аласыз. Арыштын көлөкөсүнөн орун берет Алла Таала. Жакшы окуңуздар. Устаз кыйналып келип алдыңызбы? Рахмат. Таксырларга кафеден тамактанбагыла, чочко бышырган посуда харам болуп калат десем, шарият боюнча 3 жолу күл менен жууш керек десем, аябай жаман көрүшөт. Экинчи, бул биринчи сурооңуз окшойт. Караңыздар, бир идишке эгерде чочконун тамагы бышырылса, бизде катыран деп коет. Анда жууп турупчу, аны көмкөрүп коет. Акыркы тамчылайт го, дагы бир жууйт, дагы. Акыркы тамчылап бүткөндөн кийин дагы бир жууп, ана ошодон кийин гана аны. Макулбу? Экинчи стройкада иштеп кийимдер кир болуп калат. Ошо кийим менен намаз окуса болобу? Нажас нерселерди убирать этип калабыз. Көтөрүп ташып дейт. Караңыздар, ылай болуп калган, чаң болуп калган, май болуп калган, проблема жок. Эгерде арам нерселерди эт кармадыңызбы, чочконун эти болуп калабы? Мисалы, же болбосо да бир кандай бир нажас нерселерди, сантехнический иштерди кылып атканда нажастар болуп калса, андай кийиммен окуса болбойт. Смотри, ошол эгерде нажас болуп калса болбойт ал. Нажас эмес болсо боло берет. Мени криптовалютага Москвадагы досум, ошондой эле Кореядагы досум үгүттөгөн болчу. Эмне кылсам болот? Башында $2000 салым кылган болчу. Кийинкисинде $1000 кылган болчум. Бул окуя 2021 жылы март айларында болуп жатат. Эмне кылсам болот? $3000 кайтарып алыш оор болуп жатат. Эми бул $3000 үмүт үзүп койдум. Ким мени үгүттөгөн болсо, ошол адамга наалат айтып, башы көзүнө садага кылганга аргасыз болдум. Кудайга тапшырдым. Алго үгүттөдү. Сиз эмне кылган алдандыңыз ана? Сиздин дагы өзүңүздүн дагы пейлиңиз бар да. Бизди дагы аябай көп үгүттөгөн зорго калдык да. Криптовалюта деп. Эми иншалла анда каргабай эле коюңуз. Алганга азыр ушу криптовалютаны чыгарганга аракет кылыңыз. Кудайым иншалла, бирок мындайга ушу кадам таштабаш керек эле, тооба кылыңыз, истигфар кылыңыз, берги досторуңузга түшүндүрүңүз, бирок каргабай эле коюңуз. Башы көздө садака дебесеңиз деле. Бундайлар сиз эле эмес, азыр бүткүл дүйнө ушундай менен неме болду. Биз убагында айтканбыз, криптовалютаны коюп тургулагы. Алымдар, бүткүл дүйнөдөгү алымдар уруксат берген жок. Бул азартныйга окшоп атат. Азыр салып эле биз ушундайга көнүп алганбыз да, адамбыз да. Бүгүн салып эле жарым сааттан кийин эле табышым керек да. Салып эле ушу бүгүн алышым керек акчанычы. Азартныйга окшопчу. Экинчисинде бул баягы орус айтмакчы, ни деньги, ни товар да. Бул акча дагы эмес, товар дагы эмес, мындай кармай турган. Бул акча болгодай аркасынан бир алтын жок болсо, өзү мына биздеги азыр вон дейсизби, сом дейсизби, булардын аркасында бардыгында алтын турат да. Түшүндүңүзбү? Бунун аркасында алтын бар. Ар бир мамлекеттин ошого жараша инфляция ылдыйөдө алтында жараша акча чыгарат. Болсо эл чыгара берсе бардыгы жаман болуп кетпейби анда? Ошого негизделгендиктен анан кийин буга зекет берилет. Так бул кагазга зекет берилбеш керек да өзү. Тем более ток учуп бараткан токко канча анан зекет ана. Мына жактан ошо криптовалюта ошондой атат да, электронный акча деди.
Бүгін бар, ертеге жоқ. Барын сені байырта береді, мақтай береді. Bir maldanan жоқ. Мына қандай болып кетті азыр? Қанша адам күйіп, қанша адам азыр үй бүлелері менен урушуп, достору менен урушуп мынага келди. Алла Таала афият берсин, амандык берсин. Эгерде мусулман адам ширк келтирген болсо, эмне болот? Кафир болот, мушрик болот. Сразу тооба кылыш керек. Алладан кечирим сурап, ошо ширктен кайтыш керек. Экинчи ширк келтирбейм деп Аллага вада бериш керек. Кафир адамдын балагатына жетпей баласы кайтып калса, ата-энесин бейишке киргизе алабы? Кафирлардын балдары боюнча туугандар алымдарыбыздын ортосунда талаш тартыш бар. Кейбирлер айтат, булар бейиште да, дозокто да ортосунда болот дейт. Кейбирлер эгерде чоңойсо, ата-энесинин аркасынан ээрчит, ошон үчүн дозокко барат. Кейбирлер айтат, жок, бул балагатка толо элек, ошон үчүн булар не болот? Бейиште дейт. Бизде көпчүлүгүн ой ушул жерде, иншалла үмүт, балагатка толо элек өткөндөр, булар иншалла бейиши. Бирок ата-энесин шафаат кылышы, эгерде ата-энеси эгерде исламды кабыл алса, шафаат кылат. Шафаат кандай болот? Куфур менен иманда шафаат болбойт туганда. Дозоктон чыгарып бейишке киргизүү шафааты ал капырлыкка болбойт. Угуп алыңыздар, ушул жерде айтайын. Кайсы бала балагатка толо элек дүйнөдөн өтүп кетсе, ата-энесин шафаат кылат хадисте бар. Этегинен кармап алат экен. Я Алла, дозокко чечилип калганда, ата-энемди ушу дозокко таштасаң, мени кошо азапта дейт экен да. Же болбосо мени шафаатымды кабыл кылып бейишке киргиз дейт. Бейишке киргизет да. Жаш балдарга. Бул бир. Экинчиси, ата-энеси азыр сиз сурап берип атканыңыз, капыр болсо аны шафаат кыла албайт. Капырлыкка уже түбөлүктүү дозок чечилген да. Шафаатты караңыздар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шафаат кылат, 5 түрлүү шафаат. Биринчиси, бүткүл адам затка шафаат кылат. Мусулманына да, капырына дагы эсеп китеп башталыш үчүн. Бейишке киргизиш үчүн эмес. Түшүндүңүзбү? Адам атадан пайгамбарыбызга чейин, пайгамбарыбыздын үммөтү кыяматка чейин канча инсаният келсе, ошонун бардыгына пайгамбарыбыз шафаат кылат. Бир да пайгамбар кыла албайт аны. Буну шафаатул кубра, шафаатул узма, эң улуу шафаат деп айтылат пайгамбарыбыздын. Биринчи адам затка кылган чоң жакшылык ахиреттеги. Алла Таала пайгамбарыбызга ушул макамды берген. Экинчиси, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үммөтүнүн чоң күнөөкөрлөрү дозокко түшүп калгандарга шафаат кылат. Чоң күнөөкөрлөрү дозокко түшкөн, дозоктон чыгарганга пайгамбарыбыз шафаат кылат. Үчүнчүсү, дозокко түшө элек, бирок чечим чыккан түшөт деп, ошолорго шафаат кылат. Түшүндүңүзбү? Төртүнчүсү, эсеп китепсиз бейишке киргизгенге шафаат кылат. Бешинчиси, бейишке киргендерге ошолордун даражасын көтөрүш үчүн шафаат кылат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу Алла Таала макам берген. Бирок бардыгын Алла Тааланын уруксаты менен, Алланын калоосу менен кылат. Сакал койбосо эмне болот? Күнөөбү? Күнөө туугандар. Конечно, күнөө. Мусулман болуп төрөлүп, бир дагы намаз окубай өтүп кетсе эмне болот? Эми кыямат күнү жообуна тартылат. Бирок түбөлүктүү дозокто калбайт, анык эле. Намаз окуп жатканда сүрөдө каталар кетирип окула берсе болобу? Караңыздар, намаз бузула турган деңгээлде эгерде ката кете турган болсо болбой калат. Тажвиди жакшы чыкпай атат. Сиротал мустакимдин ордуна сиротал мустаким деп окуп коюп атат мисалы да. Бул эми мындай кечиримдүү да намаз болот да. Бирок буну биз аракет кылышыбыз керек, ар бир тамганы өзүнүн ордунан чыгарганга. А кээ бир тамгалар таптакыр өзгөрүп, маанилер өзгөрүп кете турган болсо, анда чатак болуп калат. Мындай кылайлы. Хорошо. Урматтуу мекендештер, Түштүк Кореядагы кызматта жүргөн биздин агайын мусулман, эже карындаш мусулман бир туугандарыбыз. Мына бир топ суроолор калды. Кудай кааласа кимдин суроолору окулбай калса, кыжалат болбосун. Суроо жоопсуз калбайт. Тилек, дуа, сунуш барды эске алынат. Биздин иншалла 1-3, 4 күнү сабактар болот. Шам намаздан кийин Кыргызстандын убактысы менен. Ошол жерде Кудай кааласа
1 saat сабактан кийин жарым саат суроо жоопторду ушуларга суроо ала аласыздар. Азыр кимдики окулбай калганса, себеп убакыттын байланышына карап туруп, асыр намазы дагы жакындап атат тугандар. Сиздерди да көпкө кармабайлы. Аллага шүгүр, рахмат. Келгениңиздерге, кадамыңыздарга жакшылыктар болсун, ортобузга ынтымак болсун. Дайыма жүзүңүздөр ушундай жарык болуп, мечиттен эч качан ушул үзүлбөй, узак болбой, иманга бекем болуп, иншалла, ырыскыңыздарга Алла Таалам адал ырыскы берсин, береке берсин. Ошон үчүн муналарга дагы айтайын, ким биз буну атайын мен алып кетем. Буюрса иншалла 1-3, 4 күнү Инстаграмга, Ютубтан ошо сабактар болот. Ошол жерде окулуп, Кудайым буйрса иншалла жоопту беребиз. Сүйлөштүкпү? Алла Таалам разы болсун. Буну алып коеюн. Эстегенде тугандар, ошо Кореяда, Түштүк Кореядагы ушул иштеп жаткан мигранттарыбыздын арасында биздеги ушул бир аялдар жамааты бар экен. Ошо атай алар суранды эле. Ошо иншалла мүмкүн болсо, ошол Кур'андын тафсири кыргызча биз Алла Тааланын жардамы менен, жакшы адамдардын акбаталары менен, кичине колубуз менен аз болсо дагы өзүбүздүн эне тилибизден кичине тафсир жазганга аракет кылган элек. Өзү 1-2 том бул ушул китепти Хидаятул Кур'ан 2011-12 жылы чыккан эле. Көп жылдан бери токтоп калып, убакытка жараша жумуштардын көпчүлүгүнө байланыштуу. Жакын арада алхамдулилlah бир 4-5 ай болуп калды, 3-чү тому чыкты да. Ушул жерде иншалла ошолорго бул 3 том Хидаятул Кур'ан деген китеп, биздин ушу тафсир, бул Кур'андын 15 парасы, жарымы. Дагы да калса 3 том чыгат. Иншалла 6 том менен анан буйрса бүтөт го дейм. Ушуну иншалла ошолорго бизде атай берген кимдер? Балдар барбы? Талха? Ассаламу алейкум. Алла разы болсун. Мына ушулар иншалла биздеги иншалла ушул суранган аялдарга берип коебуз. Рахмат. Анан эстегенде дагы бир китепти ушу Аманат фонду бар экен. Ошолорго дагы тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Жараткан Алтам кабыл кылсын, берекесин берсин. Фонд кой берип койгула. Так. Тугандар иншалла дайыма ынтымактуу болойлу. Баарыбыз иншалла караңыз. Биз туган динибиздин дагы, дааватыбыздын дагы түп тамыры, фундаменти 3 нерседе. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Биз только жакшылык каалайбыз, бүткүл адамзатка колубуздан келишинче пайда жеткиребиз. Бирок бирөөнүн зыянына күлбөйбүз. Бирөөнүн зыянына сүйүнбөйбүз. Кайгысын бөлүшөбүз. Мына ушул уран биздин ураныбыз. Жакшылык каалаганды үйрөнөйлү, жакшылык каалап жашайлы. Экинчиси пайда жеткирип жашайлы. Зыян жеткирбейли тугандар. Зыян жеткирбейли. Үчүнчүсү кайгы бөлүшөйлү. Бирөөнүн кайгысына сүйүнбөйлү. Бирөөнүн кайгысына күлбөйлү тугандар. Мусулмандарга болгон акысы өтө көп. Мусулманбыз баарыбыз. Ата энеге, аял бала чакага, бир тугандарга, мусулман тааныган, тааныбагандарга да бардыгына өтө көп акысы бар. Бирок аалымдар айтат, 3 акысы бар. Ким ушу 3-өн аткарса, бардык акысын аткаргандай сооп берилет экен. Угуп алайлы. Биринчиси, мусулмандарга тугандар пайда жеткирейли. Тилибиз менен, колубуз менен, билимибиз менен, тажрыйбабыз менен, акчабыз менен, денебиз менен, кызматыбыз менен пайда жеткирейли. Пайда жеткирейли. Пайда жеткире албасак, зыян жеткирбейли. Зыян жеткирбейли. Пайда жеткире алганга дух жетпейби? Зыян бербейбиз. Зыян жеткирбейбиз. Экинчиси, мусулманды көңүлүн көтөрөйлү. Көңүлүн көтөрө албасак, жалат кылбайлы. Үчүнчүсү, аркасынан мактайлы. Мактай албасак, жамандабайлы. Мусулманды мактайсызбы? Мактасаңыз аркасынан, бетинде эмес. Мактай албайсызбы? Жамандабаңызчы. Сураныч жамандабаңыз. Сиз жамандаганыңыз мененчи ага эч кандай сизге пайда болбойт. Сизге зыян эле болот. Ушактын, гыйбаттын күнөөсү гана жазылат. Анын күнөөсү азаят, сиздин күнөөңүз көбөйөт. Ошон үчүн иншалла пайда жеткирүүдө болойлу, жакшылык каалоодо болойлу, кайгы бөлүшүүдө болойлу. Бири-бириңиздерди капа кылбаңыздар, тала жүргөндө өзүңүзгө жакындарга бул элди урматтайлы, мамлекетти сыйлайлы. Ушул жерден Алла Таала рызкы берип атат, тузун берип атат, суусун берип атабы? Ушу элди сыйлайлы. Бир үйдөн тамак ичсеңиз, 1000 жыл рахмат айт дейт. Бир үйдөн туз ос тийсеңиз, 1000 жыл рахмат айт дейт. Ошон үчүн иншалла ушул жерге келгенден кийин ушулардын мыйзамын сактап,
ушулардын элин сыйлап, алхамдулилlah, бирок кайсы күнөө болсо күнөөгө өзүбүздү барбай, динибизди өзүбүз бекем кармап, намызыбызды кармап, уяттуулугубуз менен, такыбалыгыбыз менен, адал эмгек менен жашайлы. Аракет кылабызбы иншалла? Кана омин анда. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وجرتقان الله بارыбыздын ата-энелерибиздин бир туугандарыбыздын жалпы момун мусулмандардын тирүүлөрүн өткөндөрдүн күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым өз ырайымыңа бөлөгүн, өз ырайымыңа алгын, туура жолдон адаштырбагын, сыротул мустакимден адаштырбагын. Аллахым имандан ажыратпагын. Аллахым имандан ажыратпагын. Аллахым райымдуу жашоо бергин, уяттуу жашоо бергин, такыбалуу жашоо бергин, имандуу жашоо бергин, берекелүү жашоо бергин. Жараткан Аллах баарыбызды намазхан кылгын, баарыбызды чынчыл кылгын, баарыбызды орозо тутуучулардан кылгын, баарыбызды берешен баатырлардан кылгын, баарыбызга ортобузга ынтымак бергин, биримдүүлүк, достук бергин. Аллахым Кур'ан, хадистин нуру менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды нурлагын. Жараткан Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүүсүн насип кылгын. Пайгамбарыбыздын шариятында жашаганга товфик бергин. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын шапаатына бөлөгүн. Пайгамбарыбыз менен чогуу Фирдаус бейишинде баарыбызга орун бергин. Аллахым баарыбызга жакшы мүнөз бергин. Баарыбызга я Аллах жакшы амал, жакшы каалоолорду бергин. Аллахым жаман мүнөздөн сакта. Я Аллах жаман каалоолордон сакта, жаман амалдардан сакта, капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта. Я Аллах кабырдын азабынан, дозоктун отунан, я Аллах өлүм жашоонун фитналарынан, дажжалдын жамандыгынан сакта. Жараткан Аллах душмандын үстүбүзгө күлүүсүнөн сакта. Я Аллах баарыбызды разы кылгын, баарыбыздан өзүң разы болгун, өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Аллах разы болгон амалдарды кылганга жардам бергин. Аламдагы инсандардын баарына иман, хидаят бергин. Аллахым аламдагы мусулмандардын баардыгына таквалык, я Аллах, ынтымак бергин. Жараткан Аллах Кыргызстан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, биримдүүлүк, достук бергин. Ушу Түштүк Корея элине дагы я Аллах өзүң иман, хидаят бергин. Жакшылыктарды насип кылгын. Ошол я Раббул Алам ушул жерге биздин элибиздин, журтубуздан келген я Аллах уул кыздарыбызга, ага инилерибизге, эже карындаштарыбызга адал ырыскы бергин. Ырыскыларына береке бергин. Ырыскыларын кең кылгын. Я Аллах иштерин оңунан чыгаргын. Бирин дагы кор кылбагын. Эч кимге зар кылбагын. Бардыгын тилектерин жеткиргин. Жараткан Аллах ортолоруна ынтымак бергин. Имандуу жашоо бергин, такыбалуу жашоо бергин. Адал жашоо бергин я Раббул Аламин. Жараткан Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи шариятына бекем кылгын. Я Аллах ооруларга шифа бергин. Ооруларга туруктуу шифа бергин. Толук шифа бергин. Я Аллахым тез шифа бергин. Тез арада я Аллах канча мүмкүнчүлүк болсо шифа бергин. Ооруп аткандар бар экен, я Аллах бейтапканада, үйлөрүндө, операцияда бардыгына толук шифа бергин. Жараткан Аллах карызга баткандардын карыздан оңой кутулуунун жолдорун өзүң жараткын. Аллахым өзүң жардам бергин. Амандык менен жардам бергин я Раббул Аламин. Я Аллах баш кошкондордун бардыгына я Аллах имандуу перзенттерди ата кылгын. Уулдардан кыздардан бергин. Уулдардан кыздардан бергин. Я Раббул Аламин, зынадан сактагын, кумардан сактагын, арактан сактагын, уурулуктан сактагын. Жалаткан Аллах абийирсиздиктен сактагын. Бардык күнөөлөрдөн, чоңунан, кичинелеринен, ашкересинен, жашыруунан бардыгына сактагын я Раббул Аламин. Ушул жерде кол көтөрүп тургандардын я Аллах кандай арыз, муун, тилек, максаттары болсо, Аллахым я Аллах өзүң ишке ашыргын, өзүң жардам бергин. Жараткан Аллах бардыгын ибадат көй кылгын, бардыгын илимдүү кылгын, бардыгын я Аллах амал кылуучулардан кылгын, бардыгын я Раббул Аламин тооба кылуучулардан кылгын, бардыгын жакшылыкка чакыруучулардан кылгын, бардыгын даават кылуучулардан кылгын. Өзүңдүн жолуңа чыкканга жардам бергин. Өзүңдүн жолуңа чыгып я Аллах диндин мээнетин кылуучулардан кылгын. Аллахым разычылыгыңды бейишиңди сурайбыз. Наразычылыгыңдан, дозогуңдан пана тилейбиз. Аллахым канча жакшылыктарды пайгамбарыбыз сураса, ошол жакшылыктардын бардыгын сурайбыз.
Канчалык жамандыктан пайгамбарыбыз пана тилесе, ошол бардык жамандыктан пана тилейбиз. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин. Амин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.